Канчалык клейдин качественный болсо, канчалык клей деген ошол бекем кармаса, ошол мрамор таштарын ошончолук деген бул материал көп жылга убакытка туруп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз азыр АМК фасад фирмасына келдик. Бул жакта үйдүн сыртын кантип кооздойт, кененирээк сиздерге көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө имараттарды, турак үйлөрдү курууда айрымдары баасына карап же билбей сапаты начар курулуш материалдарды сатып алышат. Ошол эле учурда ар кандай кырдаалга туруштук берген сапаты жогору курулуш материалдары арбын. Учурда АМК ишканасы башкалардан айырмаланып, кардарларын кубантып келерин баса белгилеп кетти. Үйлөрдүн сырттарын жасайбыз, жана дагы ички отделкага да колдонсо болот. Бул деген ошол входной частьтардан, коридорлордун, холлдордун, лестничный проемдорго да жасаса болот. Эмеси көп тармактарды эле колдонсо болот. Ошол мындай кирпичный отделка, декоративный отделка кылып, кофейняларда, ресторандарда азыр ушул быйылкы жылдан бери жасап келаткан объектилерибиз бар. Кардарлар көп эле болот абы? Буюрса жакшы. Быйыл, мисалы үчүн 21-жылы биз деген жаңы баштагандыктан эл тааныбаган эмес, ошол жаңыдан ушул материал буга чейин Кыргызстандын аймагында жок болгондуктан биз деген ошол алып келип, мындайча рынокты түзүп, ошол материалды күндөн күнгө эл астында таанытып келатабыз деп болот. АМК фасад фирмасы боюнча айта кетсеңиз, деги эле түзүлгөнүнө канча жыл болду? Биз 2021-жылы 4-августта ачылганбыз. Ошол кезден бери Кыргызстан аймагында ошол декоративный покрытияны мындайча айтканда сатып реализация кылып десек болобу, ошонун деген монтаж жумуштарын кылып иш кылып келатабыз. Кайсыл өлкөлөрдөн алып келесиздер? Негизги материал биринчи 2015-жылы Ростов-на-Дону деген шаарда, Россияда ойлонуп табылган. Ошол жерде эле завод бар, ошол завод чыгарып келатат. Жана былтыр 2023-жылы жаз айында Алматыда да завод салынып, ошол Алматыдагы заводдон биз ошол Кыргызстан үчүн АМКны алып келатабыз. Негизи эле ушул курулуш материалдарынын экологияга тийгизген таасири кандай? Экологичность тууралуу айта кетсек, материал биринчиден биз үйдү отделка кылып жаткан кезибизде, кандайдыр бир үйгө деген бир нерсе каражаттарды колдонуп атканда, биз ошол канчалык ошол жерден уулуу заттар, газдар да, ден соолукка зыяндуу эмелер, химикаттар бөлүнүп чыгат. Ошону көп кезде караштырбайбыз. Себеп дегенде бул аябаганда биздин ден соолугубузга зыян же пайдасын тийгизе турчу моменттердин бири десек болот. Ошондуктан АМКнын составында бул бүт экологический нормаларга жооп берген сертификаттары бар. Жана лабораторный исследованияларды өткөргөндө ал жактан эч кандай биринчиден уулуу зат бөлүнүп чыкпайт. Себеп дегенде эң негизги компоненттердин бири бул сетка, армирующий сетка деп коет. Ушул сетканын жардамы менен деген мисалы үчүн деген бир лист же болбосо 1 квадрат метр материалды бир эле моментте чаптаса болот да. Бул ошол монтаж кылуу жолдорунда жеңилдетет. Себеп дегенде бул ар бир кирпичикти отдельно чаптап чыгыш бул биринчиден убакыт кетет. Канчалык убакыт кеткен жерде бул деген расходдор көбөйө берет да. Ошондуктан ошол нерсе жеңилдетет. Жана бул жерде деген ар бир таш бар. Таштын бетинде мындай кирпичиктин бетинде защитный пленка бар. Бул защитный пленка бул жакта шовтордун баардыгы толуп, баардыгы бүткөндөн кийин анан кийин сыйрылат да. Бул жагынан карасак, мисалы сеткадан деген ар бир таш мындайча айтканда быдыр-быдыр болуп чыгып турат. Ошол ар бир таш деген клей менен мындай связь кылып чыгат, байланышып чыгат. Ошол кезде бул баардык таштар деген связь болгондон кийин, мисалы үчүн деген бул ошол ажырап түшүп калышы эме да, оор нерсе. Анан экологичность жагынан караганда, ошол мунун составында деген эч кандай химический соединениялар жок. Кандайдыр бир күн ысыганда, мүмкүн деген үйдүн ичи ысыган кезде кандайдыр бир уулуу заттарды бөлүп чыгарбайт да. Ошон үчүн деген бул материал экологичный болот. Анан еще мындай деген момент бар, парапроницаемость деп коет. Ошол абаны өткөрүшү. Канчалык үй, мисалы үчүн ошол биз жашап жаткан үйдүн ичи деген канчалык аба менен алмашып турат да. Себеп дегенде аба алмашып туруу бул деген өтө керектүү нерселердин бири. Ошон үчүн деген бул материал ошол парапроницаемый да болуп эсептелинет. Ошондуктан үйдүн ичинде деген эч кандай биринчиден жыт пайда болбош керек. Ошол алмашып туруш үчүнчү. Ошон үчүн биз деген ошол фасадка кандайдыр материалдар колдонуп аткан кезде ошол эметкен именно парапроницаемостька да көп көңүл бөлүшүбүз керек да.
ошол экологичность тууралуу айта кетсек ошондой парапроницаемость материалдын көп жылга турушу боюнча айтып кеттик, что основной компонент мрамор. Негизи неге бул моментке мраморго акцент кылтабыз, себеп дегенде целым өзү эмеде эле жаратылышта мрамор өзү деген эң долговечный деп коет, көп убакыт турган, узак убакыт турган эмелердин бири болуп эсептелинет да, баягы материалдардын бири болупчу. Ошондуктан деген бул мрамор менен ошол көпкө чейин туруштук берүүсү ошол эмелерге каралып кеткен. Жана ошол завод өзү деген изготовитель буга деген 15 жыл гарантия берет. 15 жыл гарантия деген неге? 15 жыл гарантия именно могу өңүнүн өчүшүнө. Ошо 15 жылдын ичинде АМК өзүнүн түсүн десек болобу 1 тонга өзгөртүшү мүмкүн. 15 жылдан кийин, Да, 15 жылдан кийин 15 жылга чейин өңүн өзгөртпөйт деген сөз. Бул 15 жылдык гарантия деген сөз 15 жылда ажырап түшүп калбайт. Себеп дегенде ажырап түшүп калышына клей жооп берет. А клей болсо деген минимум 130 цикл. Учурда бул фирмада канча кызматкер иштейт? Бул офисте десек болобу, офисный сотрудниктер где-то 4-5 кишилебиз. Бирок биздин деген бул основной штат болсо эсептелет офистеги. Жалпы негизги күч, негизги упор бул монтажный бригадаларда. Монтажный бригадалар менен биздин деген мындайча айтканда устный договор бар, что ал жигиттер биз деген келгенде мурун өзлөрү жумуш кылып жүргөн болот, отделка кылышкан, ички отделка же болбосо фасад иштерин кылып жүргөн жигиттер бизди менен келип ушул материал менен иштейли деп келишет. Биз аларды деген үйрөтүп көрсөтүп беребиз. Жана кийин деген келген кардарларга что ошол жигиттерди деген мындайча айтканда эме кылабыз, ушул жигиттерди үйрөттүк, жасай алышат деп, анан алар барып деген жасап беришет. Жалпы жонунан монтажный бригадаларда бир 40-50гө чукул бала иштейт. Ар бир эле нерсе сапаттуу болсо, ошол алуучулар да көп болот эмеспи? Анан клей деп калдыңыз, ошол клей боюнча айта кетсеңиз. Негизи эле материалдын свойстволорун айтып кетсек, бул жерде көп нерсе чындап айтканда ошол клейден эмедет да. Клейге мындайча айтканда көз каранды да, туура айтасыз. Ошол канчалык клейдин качественный болсо, канчалык клей деген ошол бекем кармаса, ошол мрамор таштарын ошончолук деген бул материал көп жылга убакытка туруп бере алат. Ошондуктан бул клейди биздин атайын ошол Россиядан алып келебиз. Бул клей Ивсил деген заводтуку, белый мозаичный клей деп коет. Мозаичный деген сөз бул ошол деген именно ак клейге гана берилет. Бул ошол клей атайын биздин ошол завод АМК деген завод, акрил мраморный крошканы чыгарган завод. Бул ошол Ивсил заводу менен договор кылып атайын ойлонуп табылган клейлердин бири. И ошол клей ошол АМКны чаптаганга аябагандай жакшы эметилет да, ыңгайлуу десек болот, ыңгайлуу, ошо туура келет. Анан кийин деген ошол ак клейдин составына бул деген эң негизги моменттердин бири бул ак цемент кетет. Ак цементтин деген адгезивность деп коет, мындайча айтканда клейтилгенде тыгыздыгы болот, бекемдиги жакшы болот да. Ошондуктан деген бул ак клейди ушу жана бассейнде колдонулат. Бул ушу бассейновый клей деп коюшат. Себеп дегенде бассейн ичиндеги суунун ичинде турган клей кафелдерди ушул клейге чапташат да. Ошондуктан деген бул клейге деген материалды чаптаган кезде, кылган кезде фасад жумуштарында ошо кийин эмеде жаан-чачын болгондо, күн тийгенде, ар кандай погодный эмелерде, условияларда деген бул материалдын ошол 40-50 жылдап тура беришине ошол основной моменти бул клейден зависит этет да. Негизи эле ар бир нерсенин тастыктаган документтери болуш керек да, эл ишениши үчүнчү. Анан сиздердин ошондой документтериңиздер боюнча айта кетсеңиздер. Документтер боюнча айта кетсек, бул жерде биз ЕАЭСтин эмесиндебиз, составындабыз. Ошондуктан деген биздин көп жерде эле деген талаптар бирдей эле десек болот, ошо ЕАЭСтин ичинде, экономический союздун ичинде. Ошондуктан деген биз ошол россияниндердин деген кылган сертификаттардын баардыгы бизде болсо, мисалы үчүн ошол күчү бар десек болот. Ошол жерде деген сертификат соответствия деген бар, ошол материалдын деген чындап тастыкталган ошол эмеге фасадка жана интерьерге колдонсо болот деген парапроницаемый деп айтып кетпедикпи? Ошол сертификат парапроницаемости, пожаробезопасность деген бар. Ошол пожаробезопасности НГ деп бөлүнөт. Не горючий, бөлүнүп кете берет да. Ошол сертификат пожаробезопасность боюнча, ремонтопригодность деген бар. Мисалы үчүн деген бул жерде бир кирпичтин деген кандайдыр бир физикалык жолдор менен мисалы үчүн сыртын деген сыйрып алдык же кетирип алсак, ал жерде ошол кирпичтин деген ордун жаңыртып кайра алмаштырып койсо болот. Ошондой бир ремонтопригодность, анан кийин деген ошол күндүн деген
тиеши жаан чачынын астында деген канча убакыт турушун баардыгын ошол лабораториялык цикл деп коет, ошол жылдык циклдардын баардыгын кылып, ошо кылган сертификаттары бар. Ал сертификаттардын саны 15тен ашык. Эгерде кимдерге кандайдыр бир керек боло турган болсо, биз деген баардык ошол требованиялар боюнча бизде болгон сертификаттардын баардыгын ошол көрсөтүп эметип бере алабыз. Мындайча айтканда тастыктап бере алабыз. Анан кийин бул жерде сиз жаңы айта кеттиңиз, бул путевка тууралуу. Ошол боюнча кызык болуп атат. Бул путевканы деген Rixos тур деген мындайча айтканда тур агентство десек болобу. Ошол компания менен бирге ашырып аткан иш-чаранын бири. Муну деген Турциянын эмеси, Министерство культуры колдоо иретинде, анан кийин ошол өзүнүн туризмин өнүктүрүү иретинде бул сертификаттар сатылбайт. Бизге да ошол определенный отрасльдарга деген мындай айтканда квота катары берилет да. Анан кийин ошол сертификатты деген биз белек кылып келатабыз. Бул жерде деген ошол 2 персонага отдых Анталияда, Памуккаледе, анан Каппадокияда бул активный отдых деп коет. Баргандан кийин атайын гид жүрөт. Ошол гид ошол автобуска салып алып, ошол жерлердин баардыгын көрсөтүп, достопримечательностьтин көрсөтүп, кыдыртат. Анан аэропорттон деген тосуп алат, аэропортко узатат. Шведский стол, завтраги бар, ушундай 5 же 4 жылдыздуу отелде жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Жана бул жерде деген баардыгы ошол моменттер бар. Болгону бул сертификатты алган киши билет алыш керек. Страховка кылыш керек. Страховка бир 2 кишиге 7-8 сом тегерегенде болот. Жана дагы обед, ужин өзлөрүнүн чөнтөгүндө болот. Анан кийин бул сертификатты алгандан кийин код ваучер деп коет. Код ваучерин алгандан кийин 2 жылга чейин сертификат активный десек болот. Ошо 2 жылдын ичинде биздин ардарлар, бизден фасадный материал сатып алган кишилер барып эс алып келишсе болот. Өзүңүздөр көргөндөй АМК фасад фирмасы боюнча маалыматты кененирээк сиздерге жеткизе алдык окшойт. Эгерде бул фирмадагы курулуш материалдар сиздерге жаккан болсо, социалдык тармактагы баракчаларына кайрылсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.